Ичкериге кире албай кайра артына кайткан бул адамдар Ош облустук профсоюз уюмунун кезектеги кеңешмесине келген болчу. Бирок аларды сыртта турган күзөтчүлөр чакырылгандардын тизмесинде жазылган эмессиңер деген негизде ичкериге киргизишкен эмес. Мен бул жерден жашыруун болуп атат, мыйзам бузуу болуп атат да. Себеби биз баягы профсоюздун уставында ар бир профсоюз мүчөсү каалаған уақытта келіп отчетун уккан какысы бар. Төраганын айтышы боюнча делегаттар гана катышып, ошолор гана угат деген чечим чыгарышыптыр. Ошол максатта гана бизди киргизбей коюшту. Расмий чакырылбаганы үчүн кеңешмеге киргизилбегендер 60ка жакын адам сырттан кайттык деп нааразы. Ал эми аларды ичкериге кое бербеген күзөтчүлөр болсо, киргизилбеген коноктор 10го жетпегенин белгилейт. Олар келип бул жерде салышты. Милициялар Кеңешмеге катыша албай калган жарандар бул аракетти мыйзамсыз деп сыпаттайт. Уюм жетекчилиги болсо, эч кандай мыйзам бузуу жок дешет. Кайсы жерде кимиңер көрдүңөр, ошол эле мына партиялардын съездинде элдин барып алып катышкан жок, шайланган делегаттар келдиби? Бизде деле ошондой. Биз жашырбайбыз эч качан. Сыртта ызы чуу болуп жаткан маалда ичкериде кеңешме кадимки нукта өтүп жатты. Сөздү мөөнөтү аяктаган облустук профсоюз уюмунун төрагасы Тайлакбай Мусаев баштап, ал 5 жылда аткарылган иштердин жыйынтыгын мындайча баалады. Мына отуруп турган зданиелер жараксыз болуп калганын элдин баары эле билет турган. Ушуну профсоюздан бир тыйын акча коротпой, мен кытайлык дос-чар баягы мурда иште аткан шурда тааныштардын эсебинен шуну ордуна келтирип койдум. Ресторанды ишке киргизип алгандан бери негизги биздин доход источник ушул ресторан. Уюмдун эсеп комиссиянын тыянагы болсо мындай. Чоңултуу жете 6 миллиондун тегерегинде, мына 5 жылдын ичинде көбөйүп тур. Бул албетте жакшы, бирок бул өтө эле жетишсиз. Экинчиси, профсоюз уюмдарынын эң башкы жагын айткан болсок, айлык маяна маселеси мамлекеттик ишкана мекемелерге караганда абдан эле төмөн. Отпускага чыккан деле путевка берип болбосо, материалдык жардам берип койбосо, калган маселеде чынын айтканда социалдык жактан коргоого алынбай калган. 5 жылдык ишти баалоодо уюм мүчөлөрүнүн көпчүлүгү жетишкендикке караганда кемчиликтерге көбүрөөк токтолушту. Добушка коюлганда отчетту көпчүлүк жактырып, экөө гана канааттандырган жок. Эки добуш мен арттан көрбөй калдым. Эки добуш каршы. Кызматтык мөөнөтү аягына чыккан. Төрага Тайлакбай Мусаевдин дарегине мактоо менен бирге ачуу сындар да айтылды. Анын эң олуттуусу Ош пансионаты боюнча. Тайлакбай Мусаевич өзүнө 3 участок алган. Мына кече Фин полицияда азыр бул боюнча госрегистрде уже карап атат, кайрадан бул келет. Учурунда тергөөчүнү жаап кетирдиңер, мен эми айтпай турган сөздү. Азыр бардыгы ошо жокко чыгып, красный книгалар кайтарылган турат. Жооп берүүчү мезгил келет. Мына булардын мен айтып атпаймынбы? Профсоюз катары бул мамлекетке зыян болбогон менен коомго, элдин мүлкүнө зыян болуп турбайбы? Ешеси жок жер болот. Бул курулай дома жалган жаба дегенди билесизби? Бул только Абжапаринин перосунан жаралган чомоктор ан жөнүндө бу жерде бул жерде ал деген федерациянын карамагында мен облус округтун балансында башкара турган орган эмес. Отчет канааттандырылгандан кийин күн тартибиндеги негизги маселелердин бири болгон төраганы шайлоо кезеги келди. Бул ирет төрагалыкка Тайлакбай Мусаев талапкерлигин койгон эмес. Анын шайлоого аттанбашы кеңешменин башында эле белгилүү болсо, калган талапкерлер уюм мүчөлөрүнө бүдөмүк болчу. Талапкерлер канча болот? Ошолордун немесин улгайлы. Анан кийин санына жараша анан ачык жабыктуу анан добушка коюп бериңиз. Эки талапкердин бири 10 жылдан бери төраганын орун басары кызматын аркалап келген Толкунбек Тажибаев. Анын атаандашы уюмдун мүчөсү Абжапар Аккулов. Алардын платформаларында төмөнкүлөр камтылган. Көрүп жатасыздар. Бул кезге чейинки Ош облустук профсоюздар кеңешинде иштеген адамдар улуу муундун өкүлдөрү болуп туруп, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, муундардан Ошсусу жакындап келатат. Мен мына жаңылануу реформа керек профсоюзга деп, керек болсо федерациянын төрагасынын көзүнө сайып келген кишимин. Добуш берүү жараянында талаш тартыш менен башталды. Ошентип шайлоону ачык эмес жабык өткөрүү чечимине келишти. Жыйынтыгында Абжапар Аккулов 13 добуш алса, Толкунбек Тажибаев 53 добуш менен төрагалык кызматты илип кетти.
Негизги проблемалардын бири бул профсоюздардын барган сайын өзүнүн күчүн жоготуусу, элдердин астында, айрыкча жаштардын астында профсоюз деген эмне экенин түшүнүгүнүн жоктугу. Ошондо пропаганда иштерин алып баруу менен программада көрсөтүлгөндөй жаштар арасында профсоюзга мүчө болуунун мотивацияларын көбөйтүп, мотивацияларын түшүндүрүү жолу менен ушу айрыкча жаштардын астында көп апарып, ушу профсоюздарды көптөн бери келаткан чечилбеген суроолорун чечип туруп, реформа жолуна түшөлү деген оюбуз бар. Тизме 2-3 айдын ичинде түзүлдү. Бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн түзүлгөндүгүн бардыгы айтып атышат. Мына моюндан байланып калган, мен өзүм үчүн мындай күтүүсүз нерсе, мен өзүмдүн тармагыма 6 добушка ээ болсом деген, мына 13 добуш болду. Мен бул жерде максат жана жумушсуз калып же бир төрага болайын деген эмес. Профсоюздагы ички мына бир кемчилдиктерди коомго ачык көрсөтүп коюлду. Бул жерде трагедия эмнеде? Таптакыр жаштар бул тармакта калбай бараткандыгында. Кеңешме туура 5 саатка созулуп, төраганын 2 орун басары жана комиссиялардын мүчөлөрү да шайланды. 5 жылда бир ишти баалоо, уставты бекитүү жана төраганы шайлоо үчүн өткөрүлгөн конференциянын бул иретте санариптешпегени сынга алынбай койгон жок. Эми эң башкысы ызы-чуудан башы чыкпаган профсоюз уюму өз милдетин так аткарып, буга чейин кетирилген кемчиликтерди кайталабасын деген үмүттө турушат уюм мүчөлөрү. Назгул Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.